Мындайда урматтуу кесиптештер, мына бир адам бир жылда бир телефон же 2-3 телефон алабыз, туурабы? Сиз айтып атасыз 100 сом эмне болуп калыптыр депчи. 6 миллион адамды, 6 миллион калкыбыз бар. Ар бири жылына бир жолу телефон алмаштырганда дагы 600 миллион сом болот. Элдин чөнтөгүнөн чөт. Четки бир дагы бир биз таанып алган, эл билбеген компанияга берген атасыңар да. Бул мыйзамга каршы чыккыла. Каршы чыгайлы бардыгыбыз, урматтуу коллегалар. Элибизди дагы бир компанияга эме салып бербейли, чөнтөгүндөгү акчасын. Рахмат. Туура, сиз эми өзүңүздүн эркиңиз, кандай добуш берсеңиз, өзүңүз билесиз. Мен өзүм регламент боюнча эле кетип атам. Биринчи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мына баяндамачы балким Талант Калыков бир аз даяр эмес болуп, жакшы түшүндүрө албай атабы, же депутаттар менен ортодо түшүнбөсүздөр пайда болуп атабы, мен билбейм. Бирок ушул эле мыйзамды жакшылап карап көрсөңөр, контрабанданы токтотконго бөгөт коет деп атат. Азыр жылына Кыргызстанга бажынын маалыматы боюнча 1,5 миллион телефон кирет деп атат. Статистика комитетинин маалыматы боюнча 6 миллион телефон кирет деп атат. Ортодо 4,5 миллион телефон кайда калды? Эмне үчүн алардан салык түшпөй атат? Эгерде бул мыйзамды кабыл алсак, өкмөткө, бюджетке 20 миллион каражат түшөт деген бул жакта маалымат негиздемеде жазылып турбайбы? Эгерде андай болсо эмне үчүн колдоо болушубуз керекпиз? Эгерде бюджетке акча түшүп атса, статистика комитети менен бажынын ортосундагы айырмачылык 4,5 миллион телефон болуп атса, ортодо бюджетке каражат түшпөй атса, эмне үчүн контрабандага бөгөт койбошубуз керек дагы? Бул мыйзамды колдобошубуз керек. Келгиле андан көрө биз акылдашалы дагы бүгүн четке какпастан, жок эгерде баяндамачы даяр эмес, Дастан Давлетовичти күтөлү десеңер, жок дегенде эртеңкиге жылдырышыбыз керек. Эгер болбосо, менин оюмча бул жакшы мыйзам, колдоп беришибиз керек. Бул менин жеке пикирим, таң улабайм эч кимге. Урматтуу депутаттар, эми ортого чыкпай эле койбойсуздарбы? Табло боюнча кете берели? Кандай дейсиздер? Табло боюнча кете берели. Башкаларына сыйлайлы, башка депутаттар дагы. Азыр президенттин өкүлүнө сөз берип коелу. Рахмат, Нурбек Нурбекович. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам президенттин каршы пикири менен келген. Анан согласительный группа өзүңөр түзгөнсүңөр. Группа иштеп чыкты бул мыйзамды. Эми анча-мынча суроолорго жакшы жооп бере албай атат. Мына азыр мен министрдин өзү менен сүйлөштүм, өзү келип жакшы түшүндүрүп берет. Мына Жанарбек Кубаныч эң туура түшүндү, туура айтып атат. Бул жер деген жанагы контрабанда биринчиден азаят, экинчиден урдалган телефондор колдоно албайт эч ким. Ошолорго байланышкан. Анан кийин жанагы передача данныктын баарын акча төлөйбүз дегенде эле бул туура эмес. Азыр Дастанга звонок эттик, министрге өзү келет, түшүндүрүп берет, урматтуу депутаттар. Анан кийин азыр депутаттар айтып атпайбы, комитетке кайтарыш керек деп. Комитетке регламент боюнча кайтара албайсыңар. Бул согласительный группа иштеп чыкты, выработали, все. Муну кабыл алышыңар керек или албашыңар керек. Анда президенттин ветосын силер четке каккан болуп каласыңар. Биринчи мындай түшүнүп алалычы, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн эгер уруксат берсеңиздер, азыр министр өзү келет, жакшы түшүндүрүп берет. Макулбу? Деме, урматтуу депутаттар, анда табло боюнча эле кете береличи. Мен жана айтпадымбы, комитетке кайтарып бере албайбыз депчи. Рахмат. Зам министр мырзага, сиз мындай жооп бергенде жакшылап жооп бербей атасыз да, бери карасаң, бери жака. Мына эмне пайдасы тиет элге десе, жоголбойт телефон, сатылбайт телефон, дагы контрабанда азаят. Контрабанда. Бирок бул жерде депутаттар суроо берип атпайбы, телефон кымбаттап кетсе эмне болот? Телефон кымбаттабайт ал жерде. Болгону 50 сомдон 100 сомго чейин эле идентификация болот баасы. Максимум. Силер баягы биринчи алгачкы варианты алып келгенсиңер да, өкмөт, туурабы? Андан кийин макулдашуу немеси түзүлүп, макулдашуу варианттар мынау азыркы немеде жазылбай калыптыр. Ошону эске алып койсоңор силер. Идентификация мобильдик устройстволор боюнча. Ооба, туура айтасыз. Идентификация мобильдик устройствонун түшүнүк аныктамасы кирбей калыптыр. Аны эске алып макулбуз аны киргизгенге. Анан мынау база данных государственной системы идентификации ушул да, электронный базалар. Алга да электрондук база деген сөз түшүп калыптыр. Идентификациялоо мамлекеттик маалымат базасы деген бул
электрондук база деп кошулуш керек болчу, ал кошулуп калыптыр. Аны да эске алып макулдасаңыз Ошону редакциясына карап койгула, макулбу? макул, аны кошулганга макулбуз. Добуш чечет да. Ким каршы болот, ким макул болот, макулбу? Рахмат. Бул мыйзам долбоору өтүп калса, министрдин орун басарына мен суроом бар, өтүп калса, кыргыз элине кандай пайдасы тиет? Кыргыз элине бул мыйзам өтүп калса, биринчиден бул бюджетке толуктоолор болот, контрабанда токтойт, жана телефон урдоо, жана ноутбук башка урдоолор токтойт. Мындай да, бул мыйзамдарда жана жогоруда айткандай аябай эле мындай чийки маселелер көп экен. Урматтуулар, ошон үчүн мен бул мыйзам долбоорун колдобойм. Буну так карап чыгышыбыз керек. Мүмкүн болсо ошо комитетке кайтарышыбыз керек. Регламентке ылайык менден кийинкилер да сунуш берди. Сиз регламентке ылайык сунушту добушка койсоңуз болот. Рахмат. Айбек Жапарович, мен макулмун, эгер голосование болгондо ошондо против голосовать этсеңиз болот, добуш берсеңиз болот.